Салам жалпы, биз азыр Токтогул районунун акимин, зам акиминин, жогорку кеңештин депутаты Кундуз Сулайманов, Тайыр Сарпашев, мурунку чиновник, анан спецфонд боюнча айтып жатсак, азыр көбү жазып атат. Популист, пиар кармап жатасыңар, сүйлөгөндөн башка эч нерсени билбейсиңер деп. Мен аларга жооп бергим келип атат да. Биринчиден, биздин аларга окшоп полномочиябыз жок. Экинчиден, биздин бийлигибиз жок. Биздин аларга окшоп ресурсубуз жок да. Ушул бирдекени кылганга. Андан кийин бизге колдоо көргөзүп, же болбосо бизге бир мүмкүнчүлүк бергенде биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздү көргөзмөкпүз. Бир эле мисалды айткым келет. Биздин Токтогул Сатылганов атабыз. Ошол байманаптарга акыйкатсыз болуп аткан нерселерди айтып атып, азыркы күндө тарыхта калып атат да. Биздин Токтогул Сатылганов атабыз. Правду. Вы 5 братьев, как 5 кабанов. Утурмактуу беш канкор өлтүрсөң да ой жалынбайм. Эки келбейм жаралып өлгөн соң кайта табылбайм. Күндө жейсиң айыптап. Заткнись. Ал учурда деле болгон болуш керек. Сен популистсиң, сен ырдагандан башка эчтеке билбейсиң дегендер да болгон болуш керек да. Бирок тарыхта ким калып атат? Акыйкатты айткан киши тарыхта калып атат. Токтогул Сатылганов атабыз интернет жок учурунда, караңгы ачарчылык учурунда Сибирден бери жөө келип, же болбосо Токтогулдун ичин түрө кыдырып, ат мененби, жөө айтор маалымат таркатчы да. Ушул акыйкатсыздык болуп атат, ырдап. Эми биз интернет бар учурунда бекер кнопканы басып, минтип акыйкатты айта албасак, анда мен билбейм. Биз кимбиз? Биз чын эле Токтогул Сатылгановдун калган урпактарыбызбы же жокпу? Өзү адам баласындагы биздин ден соолугубуздагы, денибиздеги иммунный система кандай кылып иштейт? Эгерде биздин организмге вирус келип кетсе, же бир оору келип кетсе, иммунный система бардык клеткага маалымат берип чыгып, андан тышкары ошол вирусту табып, ошону жок кылат. Эгерде жок кыла албаса, иммунный система слабый болсо, ал организм алсырайт, өнүкпөйт, возможно жок болот да. Мамлекет ичинде райондун ичинде айыл дагы ушундай бир живой организм да. Эгерде ошонун ичинде вирус кирип кетип, ошонун ичинде иммунный система иштебесе, анда возможно ал жер өнүкпөйт, анда возможно ал жер бара жок болот да, мындайча айтканда. Ошон үчүн иммунный система иштеш керек. Биз хотя бы биз маалымат берип атабыз элге. Маалымат деген бул аябай чоң нерсе. Кто владеет информацией, тот и владеет миром дейт го. Биз маалымат менен Манасты маалымат менен алып келип атып, азыркыга чейин калтырып атабыз да, туура 2000 жылдан бери. Жок дегенде мамлекетке, жок дегенде биздин өзүбүздүн жерибизге жардам берип атабыз да. Жок дегенде биз канча жыл, мисалы үчүн Тайыр Сарпашевди канча жылдан бери кыйкырып атабыз. Спецфондду канча жылдан бери кыйкырып атабыз. Менде учурлар болгон, бир жумалап таалап кетип калгам, райондорду кыдырып, Токтогулдун районун кыдырып. Үйгө келсем, семьям ачка жатат, только нан менен, чай менен. Андай да учур болгон. Бизди, конечно, артыбызда коррупция жок, тазабыз. Бир эле жалган жаба бул силер популистсиңер дегенди бетке чаап коюп эле. Бир эле ушул. Бир эле, андан башка эч нерсе жок. Силер популистсиңер, силер сүйлөгөндөн башка эчтеке билбейсиңер. Жок дегенде өзүбүздүн жерибизге, өзүбүздүн элибизге жок дегенде кымындай болсо дагы бир жакшылык кылып атабыз да. Эгерде биз айтпасак, башка бирөө айтпаса, аны ким айтат? Аны ким жеткизет элге? Токтогулдун жарымы, мисалы үчүн, спецфонддун бар экенин билбейт. Биз сурап чыкканбыз. Спецфонддун бар экенин билбейт. Ал эмне дейт? Спецфондду текшерип чыксак, ал жакта өзүңөр билесиңер, аябай бир чоң каша да. Анын Кудай буйрса, анын түбүнө жетебиз. Кудай буйрса, Сарпашевда база болгон жерлердин дагы акыры биз акыйкатка жетебиз. Ошондуктан бирдеке айтаардан мурда кичине ойлонуп коюңуздар, кичине бир анализ кылып коюңуздар. Ошол биз кара менен акты айырмалай албаган үчүн бизде азыр ушундай көйгөйлөр болуп атат да. Ооба туура. Жалган популисттик
патриоттор дагы бар, шайлоо учурунда пайда болуп кала турган андайлар да бар. Ошону эл айырмалап бериш керек, так менен караган. Баарын журмалаштырып, аралаштырып жүрсөк анда айырмаланбай калбайлыбы? Ошон үчүн элге айтмакмын, биз туура маалымат жеткирип, биз прогресс кылышыбыз керек. Туура маалымат жеткирип, биз өнүгүшүбүз керек, биз өсүшүбүз керек. Биз өнүккөн өлкөнүн катарына кириш керек. Япония мисалы үчүн, Япониянын өзүнүн ресурсу жок, бирок дүйнөдө кандай прогресстер кылып атат. Токтогулдай ресурсу жок да, мен 100% кепилдик бере алам. Токтогулдай ресурсу жок Япониянын. Бирок кандай өнүгүп атат. Ошон үчүн биз туура маалымат жеткизип, тартынбай, тайманбай, акыйкатты, чындыкты айтышыбыз керек. Анан айылдагы жаштарга кайрылам, райондорго кайрылам. Эгерде кимде айылында, районунда мыйзамсыз иштер болуп атса, туура эмес иштер болуп атса, мен телефон номеримди калтырып коем. Келгиле онлайн чыгып алып, ушуларды син пикир айтып, Садыр Жапаровдун онлайн тиги Фейсбугу бар, Камчыбек Ташиевдин Фейсбугу бар, бүт онлайн кылсак болот. Ошондуктан баарыңыздарга аманчылык. Мен дагы чоң болбосо дагы өзүм кичинекей тарыхта калгым келет. Мен дагы өзүмдүн өлкөмө, өзүмдүн туулган жериме өнүгүшүнө жардам бергим келип атат.